ошол уялып анан кийин өттүгүчтөрү ийип кийин кесепетинен кыйналган жакшыбы же уялбай эле ошол уялса дагы убактылуу барып ошол убагында дарыланып толук айыгып кеткен жакшыбы. Ошон үчүн убагында эле сөзсүз адиске көрүнүш керек. Анан өзүм билдим, анан көпчүлүк учурда жанагы аптекадагылар ката кетиришет. Ошолор эле билдим деп эле сен могуну ичсең эле жетет, анан могунчаны болот, монтайдан деп көрсөтмө берип коюшат. Бул туура эмес. Буга сөзсүз түрдө адис керек. Себеби адис анын канча күндүк ошол деңгээлин аныктайт. Степень пораженности деп коет, тяжести деп коет, жана оорчулугун адис аныктап туруп, ошого жараша бир эле 3 күн бере турган стандарт жок да. Аны мүмкүн жанагындай оорчулугу көбүрөөк болсо 1 жумага 10 күнгө чейин созгон мезгилдерге берилет, көрсөтмө берилет. Ошон үчүн сөзсүз түрдө адиске көрүнүш керек. Айыл болобу, шаар болобу, бул айырмасы жок.